Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулар системасы жөнөкөйлөтүлдү. Реформанын алкагында тендер түшүнүүгө алып салуу сунушталып, анын ордуна жеңил жана түшүнүктүү механизмдер иштелип чыкты. Мамлекеттик сатып алуулар деген түшүнүк кирип атат дагы, жана мамлекеттик ошол мыйзамдарда, укуктук актыларда биз тендер деген сөздү алып салдык. Себеби тендер деген сөздүн өзү эле бир кандайдыр бир өзүнүн мындай ошол коррупциялык жактан мындай элге дагы, укук органдарына, мамлекеттик органдарга да мындай жагымсыз бир катар жагдайларды пайда кылып койгон. Бүгүнкү күндө мамлекеттик сатып алуулар процедурасы деп калды. Мамлекеттик каражаттар кетип аткандыктан ошо мамлекеттик каражаттардагы мыйзамдуу тартип менен эффективдүү пайдаланыш үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү, өзүңүздөр билгендей больницаларды, мектептерди, жолдорду куруудагы ушул процедураларды жөнөкөйлөштүрүү маселеси болуп калды да. Ошондой эле сатып алууларды борборлоштуруу ыкмасы колдонула баштады. Анын аркасында 2024-25 жылдары борбор 143 сатып алуу процедурасын өткөрүп, 4000ден ашуун мекемени тейлеген. Натыйжада 132 миллион сомдон ашуун бюджеттик каражат үнөмдөлгөн. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Бул негизи эле деген акчаны үнөмдөө эмес. Бул деген ошол закупканы өткөрүп атканда ошону түз туура өткөрүү. Мурда деген ар бир мамлекеттик сатып алуу уюму өзүнчө сатып алчу. Алардын баасы, мисалы үчүн, мен эле кагазды бир пачкасын 350ден алсам, башка организация ошол эле кагазды 450ден алчу. Баалар ар кандай болчу. Азыр болсо баалардын объему чоң болгон үчүн, көлөмү чоң болгон үчүн баасы түшүп атат дагы, мамлекеттик каражаттар үнөмдөлүп атат. Форумдун жүрүшүндө мамлекеттик сатып алуулар боюнча жаңы электрондук порталдын пилоттук долбоору ишке киргизилди. Бул платформаны колдонуу менен 16 мамлекеттик мекеме сатып алууларынын 15%-ын жаңы санариптик түзүм аркылуу жүргүзө баштады. Система түндүк жана кызмат электрондук кол тамгаларын колдонот. Бул коопсуздукту жана мыйзамдуулукту камсыз кылат. Азия өнүктүрүү банкынын өкүлү электрондук платформанын жаңыланышы Кыргызстанга улуттук деңгээлде ачык жана таза аукциондорду өткөрүүгө жол ачарын белгиледи. Санариптештирүү менен заманбап системалар туруктуу өнүгүүгө жетүүнүн негизги кадамы болуп саналарын билдирди. Particularly right now, ADB is helping Kyrgyzstan. Азыркы учурда Азия өнүктүрүү банкы электрондук сатып алуулар системасын жакшыртуу үчүн каржылык жана техникалык колдоо көрсөтүүдө. Бул платформа санариптик жана заманбап технологияларга шайкеш кылынып, Кыргызстанды улуттук аукциондорго даярдайт. EGP procurement platform. Ошондой эле форумда мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына бир катар маанилүү өзгөртүүлөр сунушталды. Анын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн шарттарды кеңейтүү, кеңеш берүү кызматтарындагы айрым процедураларды алып салуу жана акы төлөнүүчү веб-сервис киргизүү сунушталууда. Бул өзгөртүүлөр системаны ачык, айкын, жеткиликтүү жана заманбап кылууга шарт түзөт. Курсы по управлению международными закупками. Айсана Бакытбекова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек. Системы здравоохранения и непосредственно влияет на доступ к основным лекарственным средствам.